Сузак районунун Багыш айыл аймагынын Жыгач Коргон айылында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды өнөргө тартуучу атайын реабилитациялык борбор бүгүн өз эшигин ачты. Көп жылдардан бери ушундай мекемени арзуу кылып келген Асылай майыптар коомунун жетекчиси Жумакан Жаркылованын айтымында, эми бул борбордун ишке түшүүсү менен майыптыгы бар жарандардын коомго аралашып, иш менен камсыз болуп калуусуна өбөлгө түзүлдү. Биздин акимибиз Баратбек Жалалбековичтин колдоосу менен Америкалык Юта шаарында Стерлинг немеси фондусунун каржылоосу менен бүттү. Аябай ыраазыбыз. Эми бизди колдогон ар бир жаранга ыраазыбыз. Бул жерде бул борбордун негизги милдети майыптуулугу бар жарандарды ачык айкындыкка өзүнүн болгон жан дүйнөсүндө болгон өнөрүн элге тартуу. Ар кандай кол өнөрчүлүк болобу, ар бир адамда керпиги кагып жүрөгү согуп аткандай сөзсүз түрдө ички талант болот да. Ошол таланттарын ачып, анан көз карандысыз жашоого багыттап. Дастан Осмонов Арстан Бапата айыл аймагынын тургуну. Ал буга чейин Асылай коому аркылуу сабактан өтүп, өнөр үйрөнүп, атка керектүү жабдыктарды жасаганды өздөштүргөн. Учурда мүмкүнчүлүгүм чектелүү деп карап олтура бербей, киреше табууга шарт жаратты. 2019'dan başlaganбыз. 2019'dan beri жүгөн жасайм, камчы жасайм, атка кеткен буюмдар жасайм. Булардын сатуусу дагы интернет аркылуу сатылат. Интернет менен анан базарларга эле өтө чыга бербейбиз. Үйдөн эле интернет менен. TikTok, Facebook, Instagram дегендей. Керектүү нерселерди Бишкектен алабыз буларды көбүнчө. Бишкектен кожа заводдон көз алдырабыз. Анан темирлерин, немелерин оштон, магазиндерден алдырабыз. Эми бул жаңы ачылган мекемеде дал ушинтип пайдалуу жумуш жасоону үйрөтүү үчүн толук мүмкүнчүлүк бар. Алдыда штат маселеси чечилип калса эле туруктуу окутуу жүргүзүлүп калат. Ал үчүн майыптуулугу бар уул кыздары бар ата-энелер дагы кубанып турушат. Ушунчалык эмне кылганыңа рахмат. Мурда эжем Жумакан эже ар жакта Сузак центринде иштейт эле, кичираак эмнеде эле чоң кылып жасап бериптир. Түшүп здание шу ачылышыга келдик. Биз мына Кочкаркада рахмат ушунчалык кылып даалатыбызды салып бергенге. Мурда мындай иштер жок болчу. Азыр мына биз 2021-жылдан бери шу Жумакан эже себеп болуп, биз Кочкаркада ачылды мындай зданиялар. Эми бу жерде жаңы ачылыптыр. Рахмат ушунчалык даалатыбызды. Ата-энелер үчүн ham жакшы. Реабилитациялык борбор заманбап шартта бүткөрүлгөн. Жалпы 8 бөлмөдөн турган имаратта мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн жыйындар канаасы, окуу бөлмөлөрү бар, ички керектүү жабдуулар менен кошо салынган. Заманбап шартта салынган бул реабилитациялык борбордо дал ушундай мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн укалоочу керектүү жабдыктардын түрлөрү менен дагы камсыз болушкан. Белгилей кетсек, бул аракет жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн колдоосу астында сырткы инвесторлорду тартуу менен ишке ашкан. Каражат маселеси толугу менен инвесторлор аркылуу каржыланды. Былтыр инвесторлор келип, ушул Джеффри, Ларсен деген эки жараныбыз келип, ушул биздин ушундай керек деп Жумакан эже айткандан кийин мына жаркырап жашынакай болуп салынып бүттү. Эң биринчиден ушул Ларсенге терең ыраазычылык билдиребиз. Булардын айткан нерселерин, талаптарын баарын жасап, бүгүн жаркырап ачылыш аземинде турабыз. Бүгүнкү күндө Сузак район аймагында жалпы 13 миңден ашуун майыптыгы бар жарандар бар болсо, алардын ичинен райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында 3800дөн ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар каттоодо турат. Нара Жапарова, Бектурим Аналиев, Сузак району.